Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз болсо борбордо жүрөбүз. Ушул маалыматтарга бүгүнкү аябай бир катуу чоң маалыматтар тарады, көрдүңүздөр. Ал Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Орозайым Нарматова боюнча сиздерге маалымат катары бөлүшүп кетүүнү чечтик. Урматтуу мекендештер, Орозайым Нарматова эске салчу нерсе, Орозайым Нарматова бүгүнкү күндө эртең мененки саат 5 чамасында Ош аэропортунан кармалганы баарыбызга маалым болду. Ошол боюнча сиздерге маалымат таратып, бул жактан болуп аткан акыбалды сиздерге жеткизүүнү туура көрдүк. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мүмкүн болсо, урматтуу достор, бөлүшүп коюңуздар. Бизде бөлүшүү азыр аябай мындай ыңгайсыз. Ошондуктан бардыгыңыздар бөлүшүп туура айтасыз, Эрлан Бекчороев, мен туура айтасыз. Ал азыр деле бул боюнча маалыматты биз жакта, бул жерде юристтер, адвокаттардын айтуусунда алып келип кирип кетти деген маалыматты бизге айтты. Ичинде алып кирип кетти дегенден адвокат, юристтер кирип кетти ичине. Урматтуу достор, бул жерде үйүлүп турган биздин мырзалар ар тараптарда ушинтип келип Орозайым Нарматовага колдоо көрсөтүүдө. Биз азыр бир канча убакыттан кийин ар биринен маалымат катары суроо жооп кылабыз. Бир аз күтө турабыз, достор. Менимче азыр ал кирет. Ушул жерде мен бир кишини издеп атам. Азыр эле ушул жерде маалымат берем деген юрист бир жакка басып кетиптир, достор. Андыктан башка маалымат айтып турайын. Урматтуу достор, Орозайым Нарматова кызыбыз, карындашыбыз бир канча күн мурда Москва жергесинен Кыргызстан жергесине, Кыргызстаныбызга өзүнүн бир тууган агасынын сөөгүнү алып келгенге ушул жакка келген болчу. Ошондуктан ал Кыргызстанда 20 күндөн ашык, бир айга жакын болду. Эми, достор, караңыздар, эмне үчүн ушул биздин бийлигибиз, биздин ошол чоң жакта отургандар эч качан ушундай башынан өткөн окуялардан мындай сабак албайт деген маселе. Себеби өздөрүнүн башынан бул нерсе өткөн. Аны баары билет. Бирок эмне үчүн чыркыратып, эмне үчүн ушул биздин кызыбызды ушундай акыбалга койду? Себеби эмнеде? Кандай акыбалга койду? Ал аэропортко учаардын алдында билетти ал кызыбыз бир канча күн убакыт эле алган деген маалымат бар. Бирок бир канча убакыт мурда алганда ошолордун баарын билип, үйгө эле келип, үйүнө дарегин баары билет болчу. Ошол өзгөндөгү органдагы иштеген адамдардын баары билет болчу. Эмне үчүн ошол убакта келип, өздөрү кагаз түрүндө жана башка түрүндө келип сүйлөшүү жөн гана бир башкача подходдор жасаса болмок? Жок, достор, андай кылыша алган жок. Себеп дегенде тажрыйбанын жоктугу жана ушундай кыргыздын активисттерине ушундай жолдорду булар күч менен колдонобу же ошолордун авторитетини жана башкаларыны ылдый түшүргөнгө аракет кылып атышабы, билбейм. Келесиңер да? Ошондуктан, достор, мен сиздер менен көп маалымат. Дареги кайсы жерде деп сурап атасыздар. Дареги Ички иштер министрлиги, ошонун кеңсесинин жанында турабыз. Бул жакка алып келип, бул жакта карайт деген маалыматты угуп, баардыгы ушул жакка чогулуп атат.
азыр эле келдик биз дагы. Министерство внутренних дел, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги, мына дарек көрдүңүздөр достор. Эми кимде ким мүмкүнчүлүк болсо, келиңиздер. Туура айтасыз, Фарида Мырзаева. Туура айтасыз. Жеңесин балдардын билеттери да кетип калыптыр Орозайым менен кошо. Туура. Бака манас өтө туура айтасыз. Орозайым менен чогуу билеттер же документтер ошол 4 жаш бала кошо уча турган болгон, алар учуп кетип, Орозайым бул жакта калып кетти. Сиздерге каяка? Достор, ушундай маалымат. Эмне үчүн, дагы деле сөз да, эмне үчүн бул Орозайым кызыбыз террорист беле? Орозайым кызыбыз эмне эркек беле? Же Кыргызстанга эмне жамандык кылды? Туура айтасыз. Туура айтасыз. Бул жакта мына достор, мага кармап турайын деген балдар келип жардам берип атат. Урматтуу достор, биз ички иштер министрлигинин жанында турабыз, Борбордогу. Бул жакта маалымат ошондой. Мен силерге башында айтып өттүм. Эми ушул жерде топтолгон элден сурай баштасак, баарынан маалымат алалы. Биринчи ушул эжелерден маалымат алалы. Жүр, эжелерди сурайлычы. Саламатсыздарбы? Келсиңдерчи. Кимиңиздерге суроо берсем болот? Эжелер, кандай максатта келип турасыздар бул жерде? Ушул боюнча кыскача айтып кетсеңиздер. Биздин келгенибиз себеби биздин кызыбыз, тырнактай болгон татынакай кызыбыз мекени үчүн күйүп жүргөн Орозайым Нарматова үчүн келдик. Ага биз поштондук сурап турабыз бул жерде. Дагы Биз ошо кече эрте менен, бүгүн эрте менен, ону да бүгүн. Ошо Орозайым Нарматованы кармап бул жака чейин алып келишкен экен. Биз чындыгында билбей отурабыз, бирок биз аны коргогону келдик. Чындыгында себеби дегенде, бул кызыбыз жана эле айткандай, же уру болбосо, же коррупционер болбосо, же бир кыскасы жаман адам болбосо, бул только мекен үчүн күйгөн. Ошого биз коргоп келдик. Биз жөн үйдө отура албадык чындыгында. Түшүнүктүү. Рахмат. Мен дагы ушул Орозайымдын, Нарматова Орозайымдын ушундай эмелерин мен мурунтан интернеттен окуп, өзүмчө баа берет элем да, накта кыргыздын илимдүү, билимдүү кыз экен да. Мен керек болсо ошол жерге биздин Даткайымга теңеп коет элем да. Мындай кыз негизи мындай кыз жок. Өзүнүн оюн айткан үчүн эмне үчүн шака алып келип туруп, алып келип камаш керек эле дейм да. Мен ошон үчүн акыйкаттыгын карайм. Жол берип бошотконунда мен ошону как эне катары эметип келдим. Ошол агасын алып келип жашырып, кыз башы менен жеңесинин 4 баласын алып кетип баратса, кантип барып колдору жетип кармап келди кызды. Эркек бала болсо дагы туура. Бул биздин балдардын азыркы бийликке мен аябай дегенде эме болуп атам. Бул туура эмес. Эркек балдар болсо дагы кичине эметет экенсиң. Например, Садыр Жапаровду дагы ушинтип келгенде күйүп тышканбыз биз. Ушинтип келип аэропорттун бери келип кармап келгенде, ошондо биз шиякта жүргөнбүз. Дагы ошентип колдоп келдим мен. Рахмат эжеке. Тагдырына менен ойношпош керек булар. Рахмат эже. Ошо биз эле ошо акыйкат үчүн келдик. Кичинекей тырмактай кызды кармап келип, ошо аэропорттон бир террорист кармаганда кармап келип, биринчи жолу чакырыш керек эле, сураш керек эле. Анан эле ай боюна койбой эле кече агасынын 40-да өтө электе бели кайышып турган мекенчил кызды алып келип камап койгон. Бул бийликтин алсыздыгы да. Биз акыйкат үчүн келип отурабыз. Оштондук болсун. Түшүнүктүү. Сиздерде азыр маалымат барбы? Орозайым каякта? Бизде маалымат жок. Эртең менен эрте саат 5-те Москвадан чалышкан, ушундай Орозайымды кармап кетиптир деп. Ошондон бери каякта экенин да билбейбиз. Ошол жерде кабар алалык деп келдик да.
каякта экенин да билбейбиз, эмне кылып атканын да билбейбиз. Ошо эртең мененки кабар менен эле ушул жерде күтүп отурабыз. Рахмат. Келе балдар. Сиздер да бир-эки сөздөр сүйлөп койбойсуңар. Эмне үчүн келдиңиздер? Жөн эле келдик. Колдоо катардабы же кандай катарда? Жөн эле көрүп келдик. Байкап көрүп. Ооба. Аты жөнүңүздү айтсаңызчы. Жок айтпадым. Айта албайсызбы? Түшүнөсүңөр балдар, мен сөзсүз түрдө мындай адамдардан интервью алганымды билесиздер баардыгыңыздар. Сөзсүз түрдө биз байкайбыз, билебиз. Ошондуктан кап этпейсиңер, биз улантабыз. Ким? Келиңиздер. Суроо. Оразайым Нарматова азыр кайсыл жакта? Ушул боюнча бир тактоо рейтинде айтып кое аласызбы? Азыр биздин адвокат кирип кетти. Бул ошол Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына алып келишкен. Бир жарым саат 30 мүнөттүн ичинде адвокат кирип, азыр ошол адвокат менен иш жүрүп жатат. Мен сөздү угуп калдым как раз. Блогер болсо аты жөнүңүздү айтсаңыз сураңыз. Жакшы таанып кетемиз анда блогер болсоңузчу. Айтсаңыздар, тартып атасыздар, эжелер кайрылып атпайсыздаргачы. Блогер болсо кайрылуусун айтып бериңиздер да. Ошол анан азыр күтүп атабыз, адвокат чыгып маалымат берет. Кайсыл так беренелер боюнча кылмыш жаза кодексинде эгер кайсыл айыптарды коюп аткан болсо, анан бул жердеги бардык кыз эле биз, кыргыз эли бүгүнкү күндө бул кыздан түшүнүксүз бир ойго сыйбаган беренелер менен кылып атыптыр. Эми азыр күтүп турабыз. Элдин бардыгы бул жерде азыр ошо бүтүн Кыргызстандын талапташтары, оразайымды колдогон инсандардын бардыгы өздөрүнүн соцсет аркылуу дагы андан тышкары жеке бул жакка дагы келип ошол колдоп турууга чакырабыз да. Рахмат. Ошондо биз азыр адвокаттын чыгышын күтөт экенбиз. Ошондо толук маалымат угабыз, Рахмат, урматтуу мекендештер, уктуңуздар. Азыркы күндө азыр жаңы эле айтып өттү. Оразайым Нарматова ушул жакка алып келинип, киргизилип кетти деп айтты. Буюрса, адвокат кириптир. Адвокат чыкканда сиздерге толук маалымат ошол адвокаттан дагы интервью алып, сурап сиздерге жообун айтабыз. Рахмат, ушунчалык көрүп, ушунчалык бөлүшүп биз менен кайдыгер болбой аткан мекендештер, бизди ушунчалык сонун блогерлер келип колдоп атат, көрүп атасыздар. Булар да кайдыгер эмес экенин көрсөттү, айтты. Сиз дагы эки ооз сөз. Assalamu alaikum. Эми мына бүгүн таң амал эртең менен кабарды угуп эле баардыгыбыз ар кандай ойго келдик. Себеп дегенде кыз бала кармалды деген гана маалымат бар, кармап кетишти деген. Бирок кайда алып кетти, кандай кетти деген маалымат жок болчу. Азыр бул жерде айтып атышат, алып келип, алып кирип кетти деп. Бирок көргөн жокпуз. Жеке мен дагы көргөн жок. Билбейм. Ушул жерде болчусуңдар? Ушул жерде болчумун, бирок көргөн жок. Мен бул жерде 1 сааттан ашын турам уже. Жок, көрбөдүк эч кимди. Эми билбейм, эгерде мыйзам иштесе, адилеттүүлүк болсо, мен ойлойм, айткан сөздөрүнө турат. Мыйзамга таянат. Эгерде андай болбосо, анда айтуу кыйын. Мыйзамдуулук, адилеттүүлүк орноп атат дешкечи. Ар бир кыргыз жараны өзүнүн пикирин, оюн айтууга укугу бар. Анын укугун эч ким чектебеш керек. Тилекке каршы Оразайым дегендей улуттар аралык касташууну козутуу дегендей нерселерди коюп атат. Бул чындыкка дал келбейт. Жарандык пикирин, өзүнүн идеясын, же болбосо максатын айтып келейткан. Жана сын пикирин. Эми бийликке келген адамга сөзсүз албетте пикир айтылат. Ар кандай пикир айтылат. Аны бийликтеги адамдар көтөрө билүү керек, себеби элдин алдындагы кызматта бар. Мен ойлойм, мындай бир тандалма саясат болбош керек. Мыйзамдын негизинде баардыгын орду менен коюш керек. Эми азыр кандай чечим кылышат, эмне дейт, аны адвокаты кирип кетти деп атат. Көрөбүз. Кандай болот. Аны ошого карап кадам кылабыз. Түшүнүктүү. Бирок талапты сиздер кандай кылып коюп атасыздар мындай? Жооп беришпесе, дагы эле жанагындай мыйзамсыз көрүнүштөр уланчу болсо, биздин кийинки кадамдарыбыз дагы бар. Биз бүгүн эле адилетсиздикке же мыйзамсыздыкка күрөшкөн чыккан жокпуз. Жеке мен дагы 5 жылдан ашуун келейт. Бүгүнкү бийликтеги отурган
бийлик башындагы инсандар дагы адилетсиздиктин доорунан өткөн. Алар билет, билиши керек. Бирок азыр эмнегедир унутуп калгандай бизге туюлуп атат. Эгерде бүгүн эч кандай чечим кабыл албаса, же болбосо дагы деле мыйзамсыз кете берчү болсо, биздин мындан кийинки кадамдарыбыз дагы болот. Биз азыр Кыргызстандын булуун бурчунан Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын колдоочулары, мүчөлөрү звонок кылып атат, кайрылып атат, баралы деп атышат. Биз баарын токтотууга аракет кылып атабыз. Себеби биз башаламандыкты жаман көрөбүз. Мыйзамдын гана тилинде, мыйзамча эле сүйлөшөбүз. Биз эгер бүгүн толук кандуу жооп бербесе, кийинки кадамдарыбызды көрөбүз. Балким акция уюштурабыз, балким нааразычылык уюштурабыз. Рахмат чоң, рахмат. Урматтуу мекендештер, маалымат сиздерге мындай беришти. Дагы сиздер менен улантабыз. Эфирди алып беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Жаңы келгендердин бардыгы топтолуп атат, чогулуп атат. Көпчүлүк ушул жака чакырылган, көпчүлүк билбей аткан, кайсы жакка барат экенбиз, каяка баралы деп сурап атышыптыр. Ошолордун бардыгына маалымат тарабай калгандыктан, урматтуу мекендештер, көпчүлүгүңүздөр мындай жакшы жагын күтүп туралы. Жакшы жагын биз күтөбүз. Жакшы маалымат болгондон кийин сиздер менен бөлүшөбүз буюрса. Ошол достор. Ушинтип бирден экиден келип атат достор. Баарына сөз беребиз, баарына сөз сүйлөтөбүз. Маалыматты бердик, ушунда соолотуп атып, алар коллегаларына таркатып сурап ошондуктан мындай чогуу турсак тартып коюңуз деп Жо, болот го дейм азыр. Примерно. Ооба. Урматтуу мекендештер, мен комментарийлерге жооп берейин. Жооп бергенче сиздер менен сүйлөшүп турайын. Мен комментарийлерге жооп эжелер келип атат дагы. Азыр бул балдар бошосо буларга дагы суроо жооп кылабыз. Булардан да. Кел, мындан карап турасың, Арсанч. С прямого эфира 150 человек примерно смотрит и выходит. Так, маалымат бар, билесиз? Да, я знаю. Фильм. Ну, что я хочу сказать. Когда-то Абсамат Масалиевич и Адахан Кимсанбаевич предупреждали Акаева. Потом Адахан Кимсанбаевич предупреждал Бакиева, Джеймбекова, Атамбаева. И сегодняшние власти наступают на те же грабли, что когда-то наступали те. Сегодня мы требуем освободить нашего соратника Оразаим Нурматову. Прекрасный человек, хороший человек. Такие люди, такие патриоты, как она, должны быть в нашем обществе. Сегодня Центральный комитет партии коммунистов Кыргызстана и я, как заместитель председателя Исхака Абсаматовича Масалиева, мы требуем, жестко требуем от властей. Проснитесь, не наступайте на те же грабли, не повторяйте тех же ошибок. Мы будем стоять здесь, пока вы не плохо. Это говорит о том, что настолько у вас закрыты глаза, ваша бескультурия, ваша безнравственность привела к тому, что мы сегодня имеем. Свободу нашему товарищу. Будем стоять здесь. Каждый из нас будет стоять здесь до конца, пока вы пока вы не отпустите. В преддверии выборов такие вещи не делаются, господа.
министру, президенту, мы всем обращаемся. Отпустите человека, настоящего патриота. Она приехала сюда, чтобы похоронить своего брата, а вы безнравственно и бескультурно задержали ее. Имейте совесть уже. Или у вас не осталось ни совести, ни чести, ничего. От злости сказано. За правду нельзя сажать людей. Спасибо. Спасибо. Урматтуу мекендештер, адамдар ушинтип бирден экиден чогулуп атышат. Мүмкүн болсо мен азыр бир аз чакырмак тур. Урматтуу достор, албетте болбой койбойт. Бул тарапка чагымчылдар да келген. Белгилүү болуп турат баарыбызга. Алар бир караганда эле басканынан, турганынан, ар бир кыймылынан байкаса болот. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин алдына турабыз биз азыр бул жерде. Эч кандай эскертүүсүз Оразайым Нарматованы аэропорттон кармап кетишкен. Андан бери айтып кетсек, биздин маалыматыбыз жок. Бул жерде 1 саат, 1,5 сааттан бери турабыз. Алып кирип кетишти деп айтканына жарым саат болду. Бирок биз көргөн жокпуз. Туугандарына дагы, жакындарына дагы, же партиялаштарына дагы эч кимсине эч кандай бир маалымат берген эмес. Эгерде бир нерсени айтып өтсөк, чындыгында мыйзам баарына бирдей иштей турган болсо, анда тиги алардын деңгээлине түшкүм келген жок, бирок Бекзат, Бакай жана башка деген кандай сүйлөгөнгө ооз барбаган сөздөрдү айтып, бирөөлөрдүн атына шек келтирип, кандай поселорго барган адамдар дагы, демек алар да камалыш керек, тутулуш керек. Бул баарыбызга белгилүү болуп атат, жөнөкөй гана куугунтук. Эфирден алыстабай туруңуздар. Биз азыр чогуу чыкканда маалыматка ээ болобуз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мынакей азыркы учурда биз партиясынын активисти, патриот Айым, Оразайым Нурматованы колдоп, бүгүнкү күндө өтүп жаткан, болуп жаткан, мындайча айтканда беспределге каршы чыктык да. Бул жакта биз турабыз. Бүгүнкү күндө өз ой пикирин ачык билдиргендик бул камоого себеп эмес. Оразайым Нарматованын камалышы бул бүгүнкү бийликтин саясатынын чырмалышы болуп калды. Ошондуктан биз кайрылабыз. Мынакей өзүнүн бийлигин сактап калуу максатында
өзүнүн мансабынан, мындайча айтканда, мансабына таянып, бийлигин сактоо максатында патриот айым жигиттерди кармоо бул туура эмес. Бул өз ой пикирибизди айтуу Кыргыз Республикасынын конституциясы менен корголот. Ошондуктан урматтуу жолдоштор, кайдыгер карабай, мынакей Кыргыз Республикасынын МВДсинин имаратынын арт жагында турабыз. Бул Жумабек Тыныстанова көчөлөрүнүн кесилиши. Бул жака келип, өзүңүздөрдүн жарандык позицияңыздарды билдирип, акыйкаттык адилеттүүлүк үчүн туруп бериңиздер. Кече Молдахматов, бүгүн Нарматова, эртең сиз болосуз. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз өз укугубузду коргоп, элди кордогон бийлик өкүлдөрүнө өзүбүздүн позициябызды, оюбузду, сөзүбүздү жеткизелик. Бул жака биз аягына чейин турабыз. Оразайымдын боштондугун талап кылабыз. Рахмат чоң. Дагы сиздерге дагы микрофон беребиз бир аздан кийин. Урматтуу достор, көрүп атасыздар, бизде келген коноктор 2-ден 3-тен келип токтоп атышат. Ошондуктан биз менен эфирде болуңуздар. Дагы сиздерге түз алып бергенге аракет кылып жасайбыз. Урматтуу достор, түздүү эфирден алыстаңыздар. Эфирде үзбөгөн аракет кылабыз. Чындыгында Кыргыз Республикасынын же Кыргыз СССРинин же Кара Кыргыз Автономия областынын тарыхын алып караганда, кыргыздын эле чыгандарын кыргыздар гана сатып, кыргыздар гана каматып же сүргүнгө айдатып, ушинтип келишкен. Бул кечеге эле Жусуп Абдурахманов, Касым Тыныстанов, айтсак көп, Исхак Казаковтан бери алганда, өзүбүздүн чыгандарды, өзүбүздүн чагымчыл уулдарыбыз, кыздарыбыз сатып, бут тосуп аларга, алардын шагын сындырып, мындайча айтканда, өз өлкөсүндө, өз элинде кылган кызматын көрө албай, бут тосуп келишкен. Бүгүн деле ошол нерсе кайталанып атат. Буга чейин бизге кандай десек, биздин үстүбүздөн көзөмөл кылып турган мамлекеттер сүргүнгө айдап же камап аткан болсо, азыр эми өзүбүздүн эле бийлигибиз, өзүбүздүн эле кече эле биздин ушу элдин колдоосуна муктаж болуп турган уулубуз бүгүн өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланып, аша чабып, куугунтук алып атат. Чындыгында эми ошол чындык сөздүн эмнесин корксун? Бул же бир террорист болбосо, же колуна автомат карабаса, же эч кандай бир чоң ошо террористтик уюмдардын мүчөсү болбосо, жөнөкөй жаран, болгондо дагы кыз, кантип ушундай болсун? Аны чакырса деле келмек да ошол сурагына. Суроолоруңуздар болсо түшүнбөгөн, же болбосо жетпеген маалыматтар болсо сурасаңыздар болот, жооп бергенге аракет кылабыз. Бир нерсени айткым келет. Ханство менен эч убакта өлкө өнүкпөйт. Ар дайым карама-каршылык болгон жерде гана өсүү болот. Мен ушул бийлик айтат элем, ушул бул жерде жазыптыр, кумускадай кыздын сынына чалаган бийликтин бетине эле уят деп. Чын, кечээ Баткен окуясы болгондо бир канча биздин жарандардын, достордун, ага эжелерибиздин, карындаштарыбыздын өмүрүн алып кеткенде, эмне себептен ушул күч органдары ошол жака барган жок? Эмне себептен ошол
Тажигуту же ким болбосун күнөөлөр табып камай алган жок. Болгондо дагы 36 адамдын өмүрүн алып кеткен кылмышкерди таба албай эми алсыз бир кызга күч жеткени өкүнүчтүү. Чынында кыргыздын белгилүү саясатчылары баары билдирүү жасады. Жылдыз Жолдошова, Абсамат Исхак Масалиев, журналист Али Токтоналиев, Жанар Акаев көрүнүктүү бүт эле саясатчылар билдирүү таратты бардыгы. Бул куугунтук болгондо дагы өтө адилетсиз. Болуп көрбөгөндө адилетсиз кармап кетүү. Ушул жерде тургандардын же башкалардын кайрылуу жасагандардын эч кандай бийликке доосу жок. Макул ишини кылсын, экономикасын өстүрсүн. Бирок сөз эркиндигинде эч кандай бөгөт койбосун. Туура жагы болсо алсын, жаман жагы болсо көзүн жумсун. Бийликти басып алууга аракет кылган деген же болбосо улуттар аралык касташууну козгогон, диндер аралык касташууга катышкан деген айып тагып атат экен. Бул акылга сыйбаган нерсе. Эгер болсо, ошондой күнөөсү чакырып, повестка берип, ушунчанчы бир немени чакыртасың деп аны суракка чакырып, анан камакка алса болмок. Эгер биринчи өздөрүнүн Бакай Бекзат экөөнү кийин камаса, анда макул элем дейт. Ооба. Чындыгында туура жазылыптыр бул жерде. Урматтуу достор, мекендештер, Аллах Таалам баарын көрүүчү, баарын билүүчү. Чындык кайсыл тарапта, ким кайсыл жерден ката кетирди, баарын билүүчү. Бийлик төөлүк эмес. Бир гана нерсени айта алабыз, кепилдик берип, туура эмес кылып аткан болсо, ар бир инсандын жазасын Аллахым акыретте берет. Эгер ушуну бийлик төөлдөр көрүп аткан болсо, биринчи ыйманды, исламды, динди эске алып, анан адилеттүү чечим чыгарысын талап кылабыз. Тилекке каршы чогултууга эч ким чакырган жокпуз. Болгону ар ким өзү менен ушул жака келген, баары билет. Кандай гана кармоолор болбосун, ушул жерге алып келет. Сурак ушул жерде болот. Ошондуктан биз дагы билген маалыматыбыз менен гана келдик. Алдынан тартып коеюн да. Азыр эле бул жакта айтып өтүштү барысы. Бул бийлик өткөндөн, тарыхтан эч кандай сабак албаптыр деп.
бийликте деген калысуулук, реалдуулук, адилеттүүлүк сөзсүз болуш керек. Ансыз өзүнүн элине, өзүнүн мекенине эч бир бийлик кызмат кыла албайт. Кылган кызматы сиңбейт дагы. Муну бизге ошол 1900 жылдайбызбы, 1920 жылдайбызбы, ошол убактан бери алган тарыхыбызды караганда көрүнүп турат. Кээ бир инсандарыбыз болгону 1-2 жыл гана кызмат кылган, бирок тарыхта ушул күнгө чейин эскерип берет. А кээ бир инсандарыбыз 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл кызмат кылган бийликте, бирок тарыхта орду башка барды, орду төмөн. Бул жакта фонунда сүрөтү жок. Ар кандай сөз мындай аталышы деле адам аты эмес, же фамилиясы эмес. Булар фейктер, боттор. Ар кандай сөздөр жазып атат. Демек, бул сөздөргө баргандан кийин буларды бирөө жалдап жазып атат деп ойлойсуң. Себеби адамдын жүрөгү, иманы, адамгерчилиги жол бербейт андай сөздөргө. Зарядтын түгөнүп атканын карачы. Салам алейкум мекендештер, дагы бир жолу. Биз азыр сиздер менен башка биз менен